Кыргызстандагы Ош кардио медициналык борбору жүрөк дарттарын айыктырууга өз салымын кошуп келет. Аталган жамаатта жакынкы күндөрү жүрөккө операция жасоо үчүн жаңы үлгүдөгү аппарат алынып келинди. Yaklaşık 2 ay oldu bu işe başlayalı. Бул аппараттар Атайын Түрк жергесинен алынып келинди. Мында жаңы үлгүдөгү аба фильтрлөөчү жана антибактериалдык жабдуулар толугу менен камсыздалат. Аппараттын жардамында дарыгерлердин иштөөсү менен бирге бейтаптарды жакшыртууга толугу менен техникалык жабдыктар менен камсыздалды. Ve iklimlendirmesini yaptık. Буга чейин Кыргызстандагы бейтаптар жүрөк дартынан айыгуу үчүн атайын чет жерлерге барып келсе, мындан ары бул мекеме аркылуу операция жасоого мүмкүнчүлүк тузулат. Жергиликтүү дарыгерлердин айтымында кардиологиялык борбордогу аппараттар Кыргызстандын башка аймактарында жок. Бул операционный зал Кыргызстан үчүн өтө керектүү болчу. Бул жердеги мүмкүнчүлүктөр өтө чоң. Биринчиден климат контроль системасы болгондуктан биз өтө жаркий жайында дагы операция кылган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргызстанда башка борборлордо, башка ооруканаларда мындай күчтүү система жок болгондуктан жайында жүрөккө операциялар токтолот эле. Азыр Ошто жайында ооруларга операцияны улантып, кадимкидей операция кыла берген мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул Кыргызстан үчүн өтө чоң жетишкенчилик деп ойлойм. Аталган борбордо бүгүнкү күндө атайын чакыруу менен келген түрк дарыгери Барбарос Докмачи бейтаптарга жүрөк операция жасоодо. Анын айтымында жергиликтүү дарыгерлер жаңы аппараттар менен үйрөнгүчө операция жасоого жардамын аябайт. Бүгүнкү күндө бир эле кыргыз жергесинде эмес, жүрөк дарты бүтүндөй өлкөлөрдө кеңири тараган оору болуп эсептелет. Андыктан көпчүлүк жүрөк оорулары операция жасоого туура келет. Андыктан мен да сиздердин жериңиздердеги ооруларга жана аппараттар менен операция жасоого жардам көрсөтүүгө келдим. Канча бейтапка операция жасоо керек болсо, ошонун баарына операция жасап, анан кетем. Күнүм чектелүү эмес. Жүрөк дарты менен 15 жылдан бери алып урушуп келген Татьяна Феодяновага бүгүн операция жасалат. Анын айтымында атайын Бишкектен ушул жайга келген. Мага буга чейин операция жасоого мүмкүн эместигин борбордук дарыгерлер айтышкан. Анын үстүндө бизге жайкысын операциялар жасалбайт экен. Акыркы күндөрү жүрөгүмдүн оорусунан аябай жабыркап келем. Мен атайын Бишкектен келгенмин. Кийин операция ийгиликтүү өтөт деп. Бирок ага карабай аябай толкундан жатам. Медициналык борбор жетекчилеринин айтымында мындан арыда коомчулуктун дени сак болушу үчүн бир топ аракеттер жасашат. Зина Турдубекова, Илхам Ибрагимов, Ынтымак. Бүгүн Ош шаардык өрткө каршы башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан номер 14 мектебинин мугалимдер жамаатына окутуу өткөрүлдү. Анда мугалимдерге өрт чыккан учурдагы алгачкы кадамдар тууралуу түшүндүрмөлөр берилди. Өрт өчүрүүчү Шайман деп коет кыргызчасы, маркасы ОП-4 деген өрт өчүрүүчү Шайман болуп эсептелет. Бунун ОП-4, ОП-5 деп маркалары көпкө бөлүнөт. Бунун ичинде ОП-4 дегенде ичинде 4 килограмм порошок бар деген дейт. Мындагы мугалимдердин айтымында буга чейин өрткө каршы башкармалыгынын сабак алдында окуучулар үчүн атайын бурчтар түзүлгөн. Өрт коопсуздугу тарабынан келген кызматкерлер аймактык инспекторубуз менен дайыма биргеликте иштешип, окуучулар арасында КВМдерди өткөздүк, конкурстарды өткөздүк, алгылыктуу местолорго жеттик. Дайыма биздин мектепке келип, Омурзаков аймактык инспекторубуз келип, балдарга өрттүсүз жоо деген лекцияларды өтүп берет. Мугалимдер арасында көп сүйлөшүүлөрдү, беседаларды өткөзгөн. Андан тышкары биздин мектепте бардык кабинеттерде, бардык кааналарда өрт коопсуздугу боюнча бурчтарды ачканбыз. Балдар үчүн пландар илинген. Бардык мугалимдер дайыма сабактын аягында окуучуларга өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча сабактын башталышында дайыма жакшы ийгиликтүү иштерди алып жүрүшөт. Уюштуруучулардын айтымында мындай окутуулар алдында мектептерде бактыга жараша өрт кырсыгы каттала элек. Ошого карата алдын ала иш-чаралар жүргүзүп жатабыз мектептерде. Өрттү алдын алып жаңы окуу жылына байланыштуу жаңы мектептерде мугалимдер арасында жана жаңы окуу жылына келе жаткан окуучулардын арасында лекцияларды өтүп жатабыз. Жана ушу мектептерде командалар түзүлсүн деп айтып жатабыз. Мугалимдер арасында жана жаш өрт өчүрүүчү кошундар түзүлсүн деген иш-чараларды алып барып жатабыз.
Өрткө каршы башкармалыгынын кызматкерлеринин айтымында 2013-жылы Ош шаарынын аймагында 141 өрт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 4 адам каза таап, 5 адам ар кандай күйүк жараат алышкан. Өрт кырсыгы жылдагыга салыштырмалуу 55%га өскөн. Өрт өчүрүүчүлөрдүн айтымында өрттүн алдын алуу үчүн ушундай түшүндүрүү иштери мындан ары да уланат. Ош шаарындагы бир нече ыктыярчы кыздар жайкы каникулду коомго пайда тийгизүү менен өткөрүүнү чечкен. Буга чейин алар өз демилгелери менен акция уюштурушуп, каржы чогултушкан. А бүгүн болсо чогулган акчага мөмө жемиш сатып алышып, шаардагы боорукердик үйүндөгү балдарга алып барышмакчы. Мөмө жемиштен көбүрөөк алыш үчүн ыктыярчылар сатуучулар менен жакшылап соодалашканга киришти. Кагазга тизме кылган жашылча азык-түлүктөрдү алган соң ыктыярчылар аларды күтүп жаткан боорукердик балдар үйүнө келишти. Ыктыярчы жаштар мөмө жемиштерди дастарканга жайгаштырып, балдарды чакырышты. Салкын бакта аларды таттуу мөмөлөр гана эмес, уюштуруучулардын чакан концерттик программасы да күтүп жаткан. Буну атайын акция кылып, ар кандай организацияларга, окуу жайларга барып топтодук бул акчаларды. Буну бүт ыктыярчылар берди бизге. Анан IRG, там Азия from Центральной Азии, анан өзүбүз эле Юзофош организациясынын волонтерлору болобуз да, ошо организациябыздан да өтө чоң жардам беришти. Анан косметический центр Тянде дегендер бар, анан даже баягы кичинекей магазиндер бар го, Адеми деген, анан Халал деген бүт супермаркеттер, вот ошолор чоң жардам берди десем жаңылышпайм. Барысы эле кубанып, мындай акция өткөзүп атсаңар, жакшы кылсыңар, балдар үчүн деп сүйүнүп эле мындай абдан жакшы көңүлү менен эле чын жүрөктөн беришти. Балдардын көңүлүн көтөрүп, максатына жеткен ыктыярчылар өз ишине ыраазы. Алар каникулда эс алып гана эмес, коомго пайда келтирип, жакшы иш жасаса болоруна ынанышты. Ыктыярчы жаштар бул акция менен чектелүүнү каалашпайт. Алдыда жаңы окуу жылы, аны менен бирге жаңы ыктыярчылык иштер, жаңы акциялар. Сентябрдан баштап биз бул балдарга келип, көбүнчүсү мындай мектепте окуучулар да абдан көп да. Анан ошолор менен ар бири менен индивидуально алардын билимин көтөрүүгө аракет кылайлы деп чечтик. Анткени биздин группабызда корейский, английский, орус тилдерин кенен билген волонтерлорубуз бар. Анан ошолор балдар менен индивидуально заниматься этип, анан сабактарына жардам берип, көтөрүп, Кудай кааласа. Бул күнү боорукердик үйүндөгү балдарга социалдык түйүндөрдөн таанышып калган жаштар да белектери менен келишти. Алар каникул учурунда бөбөктөр зерикпесин дешип, атайын сүрөт тартуучу куралдарды сатып алышкан. Көп адамдарга ишенбейбиз, анан өзүбүз ушу балдарга гана керектүү нерселер, раскраска, календар, альбом, карандаш, ручка, буну деген эч ким урдап кете албайт. Анан ушул жаш балдар өзү колдонот деген ниеттебиз. Ыктыярчылар тынбай келип турушаарын балдарга убадалашты. Боорукердикке алар биринчи жолу келип жатышкан жок. Буга чейин да иш-чаралар байма-бай өтүп турчу. Дүйнөлүк соодада суусундуктар жана спирттик ичимдик товар рыногунда эң жогорку бизнес деп эсептелет. Ошону менен катар кийимдерди тигип саттыкка чыгаруу андан да пайдалуу. Бул тууралуу Ош шаарында тигүү ишканаларында өтүп жаткан тренингде айтылды. Бул семинар эл аралык соода борборунун Кыргызстандагы консультанттары тарабынан өткөрүлүүдө. Ош жана Жалал Абад облустарынан келген тигүү өнөр жайынын жетекчилери катышкан бул жыйында жеңил өнөр жай боюнча чоң тажрыйбага ээ болгон индиялык адис тарабынан уюшулган. Семинардын жүрүшүндө кызматкерлер бир топ жаңы идеялар менен бөлүшүштү. The participants are from the Osh city as well as the workshops. Мен Кыргызстанга бир нече ирет келсем да, республиканын түштүгүндө биринчи жолу болушум. Биз бул жердеги түрдүү тигүү цехтери жана алардын жетекчилери менен тааныштык. Ошону менен бирге семинарыбызда аларга бизнес жолдорун, жаңы идеяларды үйрөтүүдөбүз. Мисалы, өз убагында кандай жол менен тигүүчү адистерди даярдоо же кандай жол менен кызматкерлерди сактап калуу керек деген суроолорго жооп издедик. Менимче Кыргызстанда дагы бул бизнестин келечеги бар. Бул семинарга 30га жакын ири жана кичи компаниялар катышып жатат. Тигүү сектори Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө азыр чоң салым кошот. Ошондой эле адамдарды жумуш менен камсыз кылат. Иш-чарада мына ушулар тууралуу сөз козголду. Ага катышкандар бул сыяктуу семинарлар аларга чоң жардам берерин билдиришти. Биз бул бүгүнкү семинар ITC программасы боюнча Швейцария коллоп кубатлаган семинар болуп, бул бүгүнкүсү 3-марта өткөзүлүшү. Мана бүгүн 3-марта келишimiz. Олдингиларда бизге yaxshi tomonlari bo'lgani uchun yana bugun harakat qilib keldik.
Семинардын жүрүшүндө катышуучулар тарабынан иш учурунда түрдүү тоскоолдуктар пайда болоору тууралуу сөз болуп, аны чечүү жолдору талкууланды. Ишкерлердин айтымында тигүүчүлүк бизнесиндеги чоң көйгөйлөрдүн бири эл аралык даражага жете ала турган адистердин саны жетишпегендиги болуп эсептелет. Бизде көбүнчө эле ушу жаңы технология боюнча кыйналып келебиз. Ушу Лекпром ассоциациясы бизге эл аралык уюмдар менен биргеликте жаңы технологияларды үйрөтүп жатышат. 2 күнгө уланган семинар Ош, Жалал Абад облустарында жана Кара Суу районунда иштеп жаткан тигүү секторунан кабар алып, кызмат процесси тууралуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Маалымат иретинде кошумчалай кетсек, эл аралык соода борбору Дүйнөлүк соода уюму менен Бириккен Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү конференциясынын техникалык көмөктөшүү боюнча биргелешкен агентствосу. Эл аралык соода борбору техникалык жардам аркылуу өнүгүп келе жаткан жана өткүл экономика абалындагы өлкөлөрүндө сооданын өнүгүшүнө жана активдештирүүсүнө көмөк көрсөтөт. Уулкан Зунду кызы Илхам Ибрагимов, ынтымак. Балдар биздин келечегибиз аттуу акция өз ишин улантууда. Ынтымак коомдук телерадио компаниясынын журналисти Ыдырыс Исаковдун демилгеси менен ишке ашкан бул акция аз камсыз болгон жана көп балалуу үй бүлөнүн балдарына мектеп сумкаларын таратып келет. Бүгүн да акция өз ишин улантып, Манас Ата Кичи районунун жашоочулары менен жолуктук. Демилгенин алкагында ушул баягы балдар биздин келечегибиз деп атадык дагы, балдарга ушул багар көрөрү жок, же оор шартта жашап аткан, же жалгыз бой эненин колунда өсүп аткан балдарга деп берип атабыз. Анан мынау 20-сына чейин деп пландаштырганбыз. Анткени баягы 20-сынан кийин кыла турган болсок, мынау эмелер ата-энелерди оорак койбойлу 20-сына чейин берип койсок, анан алынбаганына ата-энелер өздөрү алат. Анан алына турганыга кайталап бербейли деген максатта ошо 20-сына чейин кылдык, окуу ачылганга чейин 10 күн алдым. Аталган акцияга Ош шаардык жаштар комитети жана коомдук ишкерлер колдоо көрсөтүп жатышат. Иш-чаранын уюштуруучулары Салиева 8-10 жатакананын тургундарына жолугуп, 13 баланы окуу куралдары салынган сумкалар менен камсыз кылышты. Албетте бул биз ойлойбуз, бул менен бул биздин чек эмес. Кудай буйруса, bundan кийин дагы китептерди, дагы башка нерселерди бергенге аракет кылабыз. Себеп дегенде бул келечек, бул биздин жаштарыбыздын колунда. Жөн эле сөз менен, курук сөз менен айтылбастан, ушул биздин жөнөкөй китептен баштасак дагы, балким Кыргызстаныбыздын келечеги ушулардын арасынан бирөөсү чыгып калат деген үмүттөбүз. Бул акциянын уюштуруучуларына ыраазычылыгын билдирген жашоочулар мындай акциялар дагы да уланып туруусун айтып өтүштү. Жатакананын тургундарынын айтымында көп балалуу үй бүлөлөр үчүн бул акция бир топ ыңгайлуулукту жаратканын айтышат. Бул акциянын жүрүшүндө мына 8-10 үй бүлөлүк жатаканадан 13 балага берилдик. Будан 4 жана ата-энеси жок балдар, 2 инвалид группалар, көп балалуу энелерден кошулду. Ошентип 13 балага сумка бердик. Мен сиздерге өзүмдүн атымдан жана ушул жердеги 2 общежитиянын жашоочуларынын атынан чоң ыраазычылык билдирип кетем. Эскерте кетсек, акция 7 августта башталган. Бул акциянын алкагында 47 бала китеп баштык менен камсыз болушкан. Уулкан Зунду кызы Илхам Ибрагимов, ынтымак. Улуттук банктын маалыматы боюнча бүгүн Америка доллары 48 сом 48 тиенди түздү, евро 64 сом 80 тиен, Россия рубли 1 сом 46 тиен, өзбек суму 2 тиен, тажик суму 10 сом 15 тиен. Августта түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз кээ бир райондордо жаан-жаап күн күркүрөйт, батыштан сокко шымалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен областында түнкүсүн 21 градуска чейин, күндүзү 36 градуска чейин ысыйт. Ош областында түнкүсүн 24 градуска чейин, күндүзү 36 градуска чейин жылуу. Жалал Абад областында түнкүсүн 24 градуска чейин, күндүзү 36 градус жылуу. Нарын областында түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүзү 29 градуска чейин жылыйт. Талас областында түнкүсүн 18 градуска чейин, күндүзү 35 градуска чейин ысыйт. Ысык көл областында түнкүсүн 15 градуска чейин, күндүзү 28 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Чүй областында түнкүсүн 24 градуска чейин, күндүзү 36 градуска чейин ысыйт. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20 градуска чейин көтөрүлсө, күндүзү 35 градуска чейин ысыйт.
Ал эми Ош шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккун шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 22 градуска чейин болсо, күндүзү 35 градуска чейин көтөрүлөт.